Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Көгөйдөн, Алисевкадан 30 сот участогу менен 50 түп алмасы менен там саатка чыгып жатат туугандар. Бул видеону көрүңүздөр. Там издеп жүргөндөр үчүн мен ушул тамды сунуштайт элем. Караңыздар, ушул мынакей 50 түп алмасы менен 3 тараптуу, мындайча айтканда 3 жагынан тең ход кылса боло турган, аябай мындайча айтканда мага жакты. Сиздер да бир көрүңүздөр. Бул Көгөйдүн эле дарегин көрүңүздөр азыр. Көгөйгө келгенде эле Комсомолду көздөй бурулганда биринчи поворотто мынакей оңго киресиздер. Оңго киргенден эле 100 метрден кийин эле мына ушул там бул жерде көрүнүп турат. Мен азыр ворота жагынан баштап тартып бермекчимин. Мынакей жолдордун баары асфальт. Негизи туугандар ушул Көгөйдөн там издегендер аябай көп болуп жатат. Себебин айтып коеюн. Себеби бул жак шаарга жакын, маршруткалар тынбай жүрөт. Жана ошондой эле райондун борбору бир документацияларды бүтүрүш керек боло турган болсо, жөө басып барып эле бүтүрүп аласыз. Жана дагы мен сиздерге кошумча белгилеп айтып коеюн. Бул Көгөй, бул шаарга өтөт деген имиштер бар. Ошон үчүн бул Көгөйгө дагы, Көгөйдөн да там алам дегендер көп болуп жатат. Бул жак чын эле өзүңүздөр байкагандай азыр ичин баарын тартып берем, көрүңүздөр. Аябай бир фазенда кылсаңыздар да болот экен. Территория аябай чоң. Мына бул жагынан да кирсеңиздер болот. Мына арт жагынан дагы эми главный вход менен мен сиздерге ичин баарын тартып берем. Мынакей бул Манаса көчө, бул Мухтар Өмүралиев көчөсү. Мени кожоюн үйдө күтүп турат азыр мен сиздерге. Так маалыматтардын баарын кожоюндан сурап тартып берген аракетин кылам. Мына караңыздар. Суулардын агып атканын караңыздар. Бул жагынан да наркы арыктан да суулар тынбай агат дейт. Мынакей. Ассаламу алейкум. Ма камера бир аз жакыныраак туруп аласыз, мен суроолорду бере берем, ошолорго так жооп бере бересиз. Мына туугандар, воротанын ичиндеги бул двор, бул жагы эмне? Временка, Временка. Жүрүңүз анда Временкадан баштап тартып берейли. Тиги пылесосты өчүрүп коелу. Үйдүн ичин пылесос коюп аткан экен азыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Пылесосту бир аз өчүрүп турасыз. Бул жагы кухня экен, Мынакей суулары киргизилген экен, ысык суу, муздак суу. Баардык раковиналардын баары даяр. Бул жагы эмне экен? Бул жагы өзүнчө бир холл экен. Парой отопление бар. Бул топканы кандай деп койдуңуз? Бул топка менен ошол үйдүн баары жылыйт да. Мына туугандар, көңүл буруп коюңуздар, бул топка, бул печка менен бул Временкадагы жылыйт экен. Жана чоң тамда жылыйт экен ушу менен чогуу, мынакей. Бияктан туруп эле чоң тамды жылытып коет экен. Могу неме аркылуу өтөп турбайбы жылуу, ороп коюп турсуздар, изоляция кылып. Аны эмесе үйдүн ичине кирейли. Бул Временканын размери менимче узун экен, узуну бир 9га 4 экен. Эшиги, мынакей эшиктин сыртынан бир тартып берип коеюн. Жакшы эшиктен салышкан экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жери киргенде эле прихожка экен, Прихожка экен. Прихожка менен бул жакка кирип көрөлү. Зал экен. Мынакей зал. Залдын размери менимче 5ке 6 30 квадраттын айланасында. Айнектери пластик, дуал эмнеден? Кирпич. Дуалы бышкан кирпичтен, Кышында жакшы эле жылыйбы, тек менен жылытканда үйдүн баары, Жакшы экен. Бул жагына киребиз, бул жагы холл. Холлдун размери менимче 3кө 5,5. Холл менен бул жакка 2 спальни го дейм, менимче. Бул жагы да бир спальни. Спальнидин размери менимче 4кө 5. Бул жагында дагы бир детский спальни.
күнгөй бет. Узуну менче 5ке 3. Бул жакта дагы бир спальный бар экен, а? Бул жагында дагы бир спальный бар. Эгер сүйлөшсөңүздөр, бул эмеректер дагы калышы мүмкүн деп жатат. Ошондойбу? Ошондо кыскасы жалпы бул прихожканы кошпогондо 1, 2, 3, 4, 5. Хол менен жалпы бул тамдын размер комнатасы 5 комната. Мына туугандар, үйдүн мен силерге ичин баарын тартып бердим. Анда эмесе огородчан өтөлү туугандар, кызыктын баары бул жакта. Айткандай, немеден баштайлы жүрүңүз. Кирип келгенде эле бул жерде отункана, көмүркана экен, а? Şu отункана, көмүрканадан баштайлы, анан кийин мен силерге алма акчанын баарын тартып бермекчимин. Мынакей, бул жагы көмүркана экен. Бул жагы отункана. Мына отундарды кертип, байлап жийип коюптур. Бул жерде жакшы елка бар, арча бар экен, а? Елка наржан арча. Бул канча жылдык өзү я? 15-20 жылдан бери. Мына кирип келгенде караңыздар. Бuyakta елканы көрүп атасыздар. Гүлдөр, розалар жакшы көрүнөт экен чын эле. Бул жагында топкалар, очокканалары бул жагында экен, а? Мынакей очокканалары. Очоккананын чоңу, кичекейи суу жылыткычы менен жазаткан экенсиздер, а? Жакшы жазаптырсыздар очоккананы. Та, мынакей туугандар, мен суктанып жаткан, мен айтып жаткан мынакей чоң территорияга эмесе баштайлы. Караңыздар туугандар, мындай участокты көрүп алып мен чын эле өзүм таң калып калдым. Жалпы 50 түп дедиңизби? 50 түп. Канча жылдык болуп калды булар уже? Бир аз жакыныраак келип алыңыз. Мына 15 жылдык алма. Мындайча айтканда түшүм берип турган убактар экен да. Караңыздарчы туугандар. Эмне деген? Аралап эле жүрөрүң келет экен да бул жакта. Кроватты коюп коюп, көлөп. Караңыздарчы, этеги көрүнбөйт го чиркин. Алмадан да башка эмнелер бар бул жакта? Мына өрүк бар экен, түм эле шактары сынып кетип турбайбы, көтөрө албай, а? Малиналар. Мынакей малиналар бар экен. Мына туугандар, бул жак өзүнчө эле фазенда экен да, түм эле. Территория чоң. Кааласаңыздар теплица кылып алып, кыскасы шаарга жакын жерде мындай чоң участок менен өзүнүн негизги үйлөр сатыкка чыкпайт. Эмнеге сатып жатышат, мен өзүм да таң калып жатам. Дос, бу жакта эмнеге сатып атасыздар я? Акча керек болуп калды. Акча керек болуп жатат дейт. Мынакей алмурт жаңы тигилген го, кичекей бойлуу алып калып турганчы быжырап. Малиналар көп экен, аябай. Но карагат бар экен. Мынакей туугандар. Сон жер экен. Бул жакта да сарайларын тартып берип коеюн. Баасын айтайлы анда эмесе. Баасын канча дейбиз дос? Баасын туугандар 45.000 АКШ долларын сурап жатат. Негизи дагы түшөстөрдө сүйлөшсө. Сүйлөшсөңүздөр түшөбүз деп жатат. Варианттар бар. Варианттар уналарга алмаштыруу, Эгер баягы рассрочка деп калса дагы сүйлөшүп көрөсүздөр, Кыскасы туугандар, үй жакса өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды айтасыздар. Бул жагы эмне? Бягы эмне? Тооккана. Бул жактарчы складтар го деме? Мынакей, бул жактар складтар. Бул жакта ушундай чакан сарайлары бар экен. Туугандар, мен силерге колуман келишинче тартып бердим. Лайк басканды унутпаңыздар туугандар. Лайк басып бизди колдоп туруңуздар. Жана бул видеону ушул жакындарыңыздарга, группаларга, чаттарга сөзсүз түрдө жөнөтүп, таркатып бизге жардам берип туруңуздар. Анда эмесе келерки чыгарышка чейин жолугушканча баарыңыздар аман эсен болуңуздар.